баягы мурунтадан мындай эл ичинде кеп болуп ушундай Манас атабыз дүйнөдө теңдеши жок дастанда. Гиннес рекорддор китебине деп мондай болсо деген эл карапайым элдин ичинде биринекин мурун кеп болуп жүргөн, бирок аны демилген эч ким көтөрүп чыккан эмес да. Анан ошол ой келип, ой багып жүрүп ушул бышып жетилген убагы ушул убак болду окшойт. Кудай буйрса ошону ишке ашыралы деп турабыз. Анан эми Кудай кубат берсе, Манас атабыз колдосо, Бакай кошо олияларыбыздын арбактары жар болуп колдоп турса, кырчырларыбыз. Анан Кудай буйрса айтабыз деген жакшы ниетибиз бар. Эми бул Гиннес рекорддор китебине 6 айлык туугандарыбыз баягы 4 саат 26 секундка өзүнүн горловой пени, көмөкөй кайыры деп коюшат да. Аспап менен ырдашат, ошону каттатышкан экен. 4 саат 26 секундка каттаттыр, тынбай айтышып. Анан болсо ал рекордду тынбай айтуу боюнча эч ким жагырта элек экен. Биринчиден, экинчиден бул эпос боюнча деле эч ким баягы жандуу эпос азыр жер жүзүндө Манас эле жандуу айтылып келатат да. Калган башка элдерде эпостор бар, бирок мурунку айтып кеткен боюнча өлү эпоско кирип калган да. Аны жаттап эле кайра ушинтип айтып эле. Анан Гиннес рекорддор китебине кириш үчүн бир нече саат убакытты заявка таштаганда жазат экенсиң да. Мынча убакыт тынбай айтам деп, мисалы үчүн 12 саат деп айтсак, 12 саат тынбай айтам десек, ал 12 сааттан сөзсүз түрдө ашышың керек экен да. Ашкан эсептеле берет экен. 20 саат айтасың, 24 саат айтасың, эсептеле берет экен. Ашпай калсаңыз болбойт экен. Ошо мисалы үчүн бир өлчөмдө убакытты берсеңиз, ошол сөзсүз ошол өлчөмдөн ашыш керек экен. Кудай буйрса бел байлап атабыз. Элдерге элден айланса болот, элге рахмат, элге ыраазычылык. Ушу уюштуруп аткандарга ыраазычылык билдирем. Себеби элдин батасы Кудайдын батасы деп айтылат да. Эл сүрөп бата берип атат, ошо элдин батасы тийсе буйрса айтабыз. Буга чейин бир нече жолу Кыргыз радионун архивинде бар, же болбосо жана 7 күндүк Манаста ошо 12 саат, 13 саатка чейин айтып жүргөн убакыттар болгон. Анда эч даярдыгы жок эле, кадимки барып эле айтып. Анан эми азыр мындай илгери айылда жүрсөң, ат минсең күндө тренировка болчу да. Анан азыр эми шаарда көпшөк болуп калдык дегендей. Сөзсүз тамакты мүнөздөп ичип, кичине залга барып дегендей ушундай чуркап даярдыктар керек сөзсүзчү. Ал мындай пайдасы эле болбосо, зыяны тийбейт да. Ошондой эми андан бөлөк негизги Манасчынын негизги даярдыгы, манасчылар илгери такшалыш үчүн күнү түнү айткан да, тынбай элди аралап айткан. Антип айтайын десең деле илгеркидей азыр уга турган деле эл жок да, улуу муундагылар угушу мүмкүн. Көбүнчө айыл жеринде бар эле бир жерде ар ким өз оокаты менен жүрүп уга турган. Манасчы такшалыш үчүн негизи ошо айтыш керек да. Ошо Манасчыны такшалта турган нерсе. Түштүндө айта турган болот, айтпай турган болот да. Анан мага 12 жашымда мен чоң аталарым Манас айткан кишилер болгон. Өзүм атам да, чоң атам да чоң манасчы болгон, менин чоң атам. Бирок баягы жазылбай калган да. Анан 12 жашымда 7-класс окуп жүргөндө баягы түшүм айрамында Манас айтасың деп. Анткени мен 2 эжемди айткан, кийин айтпай калышкан. Байкелерим баягы жаттап Манас айтып жүргөн. Анан Манас айтасың деп чыгарып коюп, анан мен билбейм да. Анан ыйлап ийгем, көтөрүп кетишкен. Анан ошондон кийин Саякбай атабыз келип, менин пирим Саякбай ата деп. Анан ошол Саякбай атам келип, анан балам Манасты мына монтип айтып жүр деп, өзү ороздунун онулу деп ошол
Orozdун Нонулу Манастын чоң атасы анын балдары тууралуу айтып берип, анан мындайын ушинтип айтып жүрдү. Ошондон кийин көп эме болду. Саякбай атабыз келип түш анан ойгон соң тердеп кургап өңдөгүдөй болуп калат. Тиги Дастан Сарыгулов абабыздын бир айткан сөзү бар. Сенин ичиңе дейт, арамдык, жамандык, бузукулук, көрө албастык, ичи тарлык, куйткулук ушунун баары орноп алса, Манас корунга албай калат да дейт. Чын да. Бул мындай айтылганы менен өтө чоң сөз да. Анан Манасчы кенен болуш керек. Айтып атканда дагы ошондо сен кенен төгүлүп, жанагындай көбүрүп, жабырып айтып атканда ошол дүйнө менен аралашып аракет кылыш керек. Антебесе сен сүңгүп ошол дүйнөгө кире албасаң, анда эме кыла албайсың. Баягы элдин көңүлүн буруп кете албайсың да. Мен чоң атам ошо Сыдык деген чоң манасчы киши болгон. Энем айтчу эле. Жаңы келгенде коркчумун, башыма бычак жаздап жатчымын дейт да. Чочуп ойгоно берчимин дейт. Анткени күндүзгү айткандан түн ичинде уктап атканда айтканы кыйын айтчу дейт Манастычы. Ошо баягы айтып атканда анан жанагындай чочучумун жаңы келин болуп келген дейт. Анан чоң энем дагы ошо касиеттүү кошокчу киши болгон. Кошок да касиетке кирет да. Ушул чоң энебиз 3 эмдин түгөйү да. Анан чоң энемдин энеси, төрөгөн энеси 33'tü төрөгөн аял. Bir ata bir eneden 33 жалаң 3 эгиз, 3 эм, 4 эм, 5 эм ушундай төрөлгөн 2 эм болупчу. 33 bir ata bir eneden. Ошол энеси өлүп тирилген киши. Өлүп 3 күн өлүп, анан көргө кийирип атканда тиги дүйнөнү көрүп келген киши да. Анан өзүмдүн атам дагы ошол эрте жетим калган экен. Туугандары окутабыз, чокутабыз деп алып барып жумшап коюп, ошол кийин качып кеткен экен. Анан энесинечи. Анан айтчу эле татаң көрөй, ошондо атам эрте өлүп калып, же жолумду ачкан киши жок, же багымды ачкан киши жок. Баягы көп эле түш көрдүм ошол убакта. Бирок ушу ачылбай калдым деп өкүнчү эле да. Манас айтылып атса, же элдик ырлар, же дастандар айтылып атса, аябай өкүнүп кетчү да. Анан ал киши айтчы, Манас Эметейден бир аз, бирок арбын айтпаса да райондо айтып жүрчү, областта айтып жүрчү. Кээ бир кишилер билет да, Семетей айтарын билет, Манасчы деп билишет. Анан өзүмдүн апам бул киши да касиет кармаган киши. Анткени Казакстанда наймандардан болот, байыркы кыргыздардан. Мен атамдын айтканын угуп калчумун, эме болуп калчу. Анан ушул талаадан кээде жалгыз баскандан коркчумун да, кичинекей кезде бирөөлөр чыгып алып, кармап алып, Манас атабыз ушул жерден деле өтсө керек деп ушундай ойлой берчимин да. Деп ойлоп алып, кайра оюман өзүм коркчумун, азыр Манас ата келип калсачы депчи. Эки жагымда элеңде ушундай бир боло берчү. Анан ошентип жүрүп, мен айтып баштаганда атам аябай менин биринчи устатым ошол атам. Баягы бир киши келсе деле, кичинекей балабы, анан чай ичип отуруп, же тамак ичкичи, анан мени чакырып алып эле Манас айтып берчи да. Коюңузчу ата деп эле ушинте берчүмүн. Жөнүңүзчү десем мен. Бас деп, мен уялчак болчумун, көрсө ошол мындай уялганы кетсин, жоюлсун деп ушу такшала берсин дечи. Анан мени мактайт да. Саякбай атадан жөн ашыра мактайт, мени мактасачы. Мен жаңы эле Манас элдир айтып жүрсөм, анан уялам менчи. Уялып эмессем эле
бас эми айтып койдум, жүрү бас манас айт деп эле. Ошентип анан эки жакка барса анан ошентип эле мени мактап эле ээрчитип алат. Анан тиги ошентип жүрүп, ушул атам ачкан менин жолумду. Анан ушу конкурс болот экен деп тиги телелерден роликтер болуп калса эле анан ээрчитип эле жөнөчү. Бардык 7 областтан эле чыккан да, чыгып келген. Анан көбү жанагы Манас мектебин, айтуучулук мектептин түптөп кеткен күчтүлөр көлдөн чыккан. Ушулордун баягы көбүнүкү жазылып калган. Бул биринчиден тилдин тазалыгы болуш керек да, тилчи. Анан көлдүн өзүнүн касиети, көл өзү дүйнөнүн көзү деп коет да көлдүчү. Көл өтө касиеттүү да булчу. Анан Тулпар таш деген мазар бар. Манас атабыз келатып Ак куланын туягын ошол көлгө сугу түшүп калып атпайбы? Ак куланын туягын чектирип, Тулпар таш деп аталып калган деп айтат да. Анан Манас атабыздын өзүнүн сөзү бар дейт. Кийин мени даңктап, барктап айткандар ушул жерден көп чыгат деп. Өзүнүн сугу түшүп калган экен да Манас атабыз көлдү көргөндөрчү. Аябай суктанганда. Манастын жанында жүрсөң, өзүңөн өзүң ал буга чейин деле Кудайга шүгүр эми жалп эл билбесе деле ошол элдин ичинде аралап ал ат жасайын деген ниет же кеп эмес да. Бул мисалы хайп кылып ийем дегендей жеңил желпи оокат эмес. Бул хайп кылам деп хайт кетип калышы мүмкүн деген оңой нерсе эмес да. Манастын жүгү өтө оор болот. Биринчиден. Экинчиден, бул Манас менен момундай пайда көрөм же мындай кылам, тигиндей кылам деп канча киши өмүрү менен жооп берген. Же болбосо канча киши байлыгынан ажырап кандай болгон белгилүү да. Бар белгилүү нерсе. Бул жакшы тилек, жакшы ниет менен ушул Манас атабызды да бир жолу даңазалап, ал Манас атабызды даңазаласаң, артынан өзүң деле даңазаланасың да. Аны хайп кылам дебесең делечи. Мен бул балким 14 сааттан ары кетиши мүмкүн. Бул 14 саат чек эмес да, 14 деген баягы ошол убакка чейин деп катталган нерсе, андан ары же бери ары жагынан эле берсин. Анан суу ичпей, нан жебей, май жебей айтуу да. Анан баягы ортосунан мисалы үчүн антип майдан жеп коюп же табарсымды бошотуп алып же болбосо тиги антип айта берсе, анда бир нече жума айта берсе болот антип. Токтобойчу. Айта берсе болот. Бирок ушунусунда да эч неке ичпей жебей туруп бир отурдуң, ошо туруп кеткиче ушу айтуу. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.